Менин суроом жеке агенттиктерде сенин кооптонуңар кандай? Неден коркуп атасыңар? Жабылып каласыңар же кандай болот? Биз болсо ошол коммерциялык субъект болгондуктан биздин киреше түзмө түз ушул жарандар төлөнгөн акы эмгегибизден акча алып келмекчибиз. Анын төлөмдүн көлөмү чектелген. Азыркы 45 положение менен биз 1 айлык маянанын жарымынан жогору акча ала албайбыз. Ал болсо ошол орточо эсеп менен $350–450 түзөт. Түшүндүм. Анан Коркунучка жабылып каласыз деп атасыңар, кандай болот? ооба, биздин биякта ошол конвенция боюнча биз болсо эч кандай мындай өзүбүздүн кызматыбызга акча албагандыктан агентстволор жабылганга мажбур болушат. Канча агенттик бар? Кечиресиз? Канча агенттик бар силерде? Азыркы учурда 200га жакын лицензия берилген. Канча Бул адам суроого ишине мен камсыз жооп берип болгон? коеюнбу. Ошол 200 агентстводай азыркы учурда легалдуу түрдө Канча адам Кыргызстанда ишине камсыз болгон? иштешет. Канча адам иш менен камсыз болгон? Жылына 12 Силерде миңден агенттиктерде 200 агенттикте канча адам иштейт? ар бир агентствода 4-төн 20га чейин адам иштейт. Алардын бардыгы ушул социалдык төлөмдөр менен камсыз болуп, бир гана чет өлкөдө эмес, мамлекет ичинде дагы жумуш менен камсыздандылат. Түшүндүм. 20 ошо 200 агенттик канча салык төлөдүңөр? Жеке өзүм иштеген агенттиктерди айтсам, январь айынан баштап 3 миллион сом салык төлөдүк. Түшүндүм. Эми сизге суроо да. Суроолорго жооп берип Коопсузбу, жабылып каласы деп атат да. Чындыгында жабылып калышы мүмкүнбү? Жабылып калгандыгы мындай себеп менен айтып атышат. Азыркы күнү булар жумуш издеген жаран менен чет мамлекеттеги жумуш менен камсыздаган ушундай эле агенттик менен биргеликте иштеп атат да. Түздөн түз жумуш берип аткан мекеме менен иш алып барышкан жок. Эгерде конвенцияны ратификация кылсак, жумушка талап кылып аткан ошол булар посредниктер, эки посредниктин ортосу болуп атат да, экөөчү. Завод, фабрикалар менен түздөн түз келишимдерибиз жок деп атат. Ана бул ратификация конвенция ратификация болгондо бул жерде ошол жумуш издеген жарандан акча алган тыюу салынган да. Жумушчуну талап кылган, мисалы бир БМВ завод болсо, же болбосо бир башка айыл чарба жумуш боюнча башка мамлекеттен болсо, ал өзү бардык ошол төлөмдөрдү төлөйт да. Түшүндүм. Албетте колдойбуз. Бир маселе бар да. Айтып койсоң, ортомчулар, далдачыларчы жакшы иштеп атат. Себеп дегенде өздөрү барып, өздөрүнүн кызыкчылык, өз акчасын табыш керек. Ошол эле бириккен алат, Араб Эмираттарынан болобу, Сауд Арабиясынан болобу, башка барып өздөрү издеп табат да, негизичи. Анан сиз азыр толук мамлекетке караткандасыңар, туурабы? Мамлекет табат атасыздар, жеке агенттиктер жакшыраак табатпы дейм да. Могу экинчи окууга келгендечи, ушуну корсок болобу? Өздөрүнүн кандай бир кызмат акысын алат деген нерсе корсо болобу болбойбу? Мен могу статистикадан айтып кетет элем сиздин сурооңузгачы. Бардыгы Кыргызстан боюнча 800 ушундай жеке агенттиктер каттоодо турат да. Өзү юстиция министрлигинде. Анан бүгүнкү күнү 192нин лицензиясы бар. Анан бул 2025-жылдын 1-кварталын алсак, 6665 жаранды жумуш менен камсыздашты да. Силер канча адам камсыздыңар? Кандай дейсиз? Жеке силер министрлик канча адамды иш менен камсыздыңар? Биздики болсо ички рынокты да, сырткы да рынокты карайбыз. Бизде Камсыздап атпайсыз, 6000 канча деп атпайсыз? биздики Сиздер канча адамды камсыздыңар? Бизде Англия мамлекети менен түзүлгөн жана Южный Корея менен бар. Азыр мен бул жерде азыр. Ализа Карапетовна, мындай болчу. Экинчи окууга келгендечи, сунуш берсек, жеке агенттер иштей берсин. Себептен жеке агенттерчи ишти жакшы табат. Өзүңүз билесиз, туурабы? Буларды өзү кандай бир кызмат акысын алгандай болуп бир сунуш кирсек болобу? Кандай карайсыз ошо? Конвенцияда колдойлу, буларда колдойлу, кандайсыз? Конвенция ратификация болгондон кийин биздин укуктук ченемдик актылардын баардыгына өзгөртүүлөр киргизилет. Жаңы ченемдик укуктук актылар кабыл алынат да, ошол жерден биз карап кетсек болот да. Жок, азыр эле айтсаңыз, алар отурат. Бир чечим келиш керек да. Буларда талда кылбаш керек, иштеш керек. Туурабы? Эми сурасым айтып атасыз, иш менен камсыз кылып атсыңар. Булар камсыз кылыптыр, эми айтып атам. Конвенцияны колдойлу, булар да колдойлу. Кандай болот ушунда айтсаңыз? Экинчи окууга келгенде сунуш кылсак кабыл аласыңарбы? Биз дагы мамлекет тарабынан атайын ошондой центр бар. Биздин трудоустройство за рубежом деп биз дагы камсыз кылабыз, мамлекеттик агенттик өзүнүн атынан дагы. Ошондой эле частный агентстволорго да беребиз да. Бересиздерби? Эгерде түздөн түз келишимдери бар болсо, бул конвенцияга туура келсе, анда иштелсе болот да.
Кандай дейсиңер силер жеке агенттиктер? Урматтуу Нурдин Шейшенов мырза, сиз жооп берсеңиз болот. Ошол айтам кетмекчимин, биринчиден жанагы кайсы мамлекеттер кабыл алды деп айтып атпайсызбы сиз суроодо. Бул бир гана ошол Европада өнүккөн мамлекеттер кабыл алган, анткени үчүн ал жерде миграция суроосу турбайт. Эгерде СНГ мамлекетин алса, ал жерде Грузия менен Молдова кабыл алыптыр. Бул конвенцияны алар силер билгендиктей ошол безвизовый. Кандай дейсиз дейм ушу? Кандай дейсиз? Жаңы эле мен суроо бердим го сизге. Ратификацияны колдосок, силердин сунушуңарды камтып кетсек, кызмат акыңар боюнча кандай колдойсузбу, колдобойсузбу ошону? Ошону сурап атам. Бул конвенция международный документ болгондуктан ал жака өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес экен. Ошол бойдон кабыл алышыбыз керек, андан кийин аны артка Бияқта ратификациядан эмес, бияқта биздин өзүбүздүн иш алып барган 49 токтомубуз бар. Ошо 49 токтом өкмөттүн токтомунун алкагында биз иш алып барабыз. Ошол боюнча баардык кандай эмелерге, кандай этаптар бар, бул процесстин баардыгы көрсөтүлгөн. Ошол боюнча иш алып барабыз биз. Жок, түшүндүм. Ратификацияны албетте кабыл албайсыздар, макулдашынча. Бирок ошо ички тартип бар да, Минтруд менен туурабы силердин? Биз болсо ар бир агенттик ошол межведомственный комиссиядан лицензия алып гана иштейбиз. Ал межведомственный комиссияга бир гана Минтруда эмес, ГКМБ, МВД, Министерство иностранных дел бардыгы өзүнүн изилдөөсүн жасап, анализ кылып, биз менен. Мен түшүндүм. Азыр положение бар атайын. Азыр рынокто силер менен Минтруд талашып атат өкөч, ушундай болот, туурабы? Ошону айтып атам мен силерге. Минтруд силерге квота берсе, иштей аласыңар, иштей албайсыңар атам. Иштей алабыз. Болду, ошону сурап атам мен силерден. Квота бербейт да. Бересиңер квота? Ооба, квота берилет. Эгерде кийин ратификация болгондон кийин булар өзүнүн чет мамлекеттеги башка иш берүүчүлөр менен келишимин алып келсе, анда бул да кепилдик болот. Адам сатуудан да сактайт. Сөзсүз түрдө иш жүргүзүлөт, лицензиялардын баарын алышат. Ошондой эле биздин азыркы күнү дагы бар, 2025-жылга чыккан порядок положения выдачи разрешения. Ал жерде лицензия берилгенден тышкары да мониторинг жүргүзүлүп турат. Рахмат. Экинчи окууга сунуш берели, ошону карап коесуздарбы? Рахмат.